Кыргыз милициясынын катарын жаш офицерлер толукташты. Бүгүн Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы академиясында салтанаттуу бүтүрүү аземи болуп өттү. Иш-чарага Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов, милиция ардагерлери, бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери, академиянын жетекчилиги жана өздүк курам катышты. Салтанаттуу азем милициянын генерал-майору Эргеш Алиевдин айкелине гүл чамбар коюу менен башталып, андан соң академиянын саптык аянтында улантылды. Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов 4 жыл мурда курсанттар эл жана мамлекет алдында коомдук тартипти камсыз кылууга, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө ант берип, чоң жоопкерчиликти өз мойнуна алышкандыгын айтты. Ошондой эле академияда алган билимдерин ар кандай кырдаалда туура колдонуп, элге ак ниет кызмат өтөөрүнө ишеним артаарын баса белгиледи. Ички иштер министрлигинин академиясынын башчысы Азамат Ногойбаев болсо, жаш офицерлерди алдыда жооптуу кызмат күтүп турганын белгиледи.